Өлкө башчыбыз Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Кыргызстандан Туркияга алынып келинген мобилдик госпиталь мына ушул жер титирөөнүн очогу катары бааланган Кахранман-Мараш шаарына тигилип орнотулган. Бул жакта 4 күндөн бери жергиликтүү элге дарыгерлер тарабынан сапаттуу медициналык жардамдар көрсөтүлүүдө. Бул аралыкта дарыгерлерге жалпы 54 жаран кайрылып, аларга ар кандай медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Кайрылгандардын арасында түрк, казак жарандары жана аймакта жүргөн ыктыярчылар да бар. Алардын 21 аял, 31 эркек, 3 жаш балдар. Ben de dışarı kaçarken nasıl olduğumu bilmeden düştüm. Saat 4:30-5'e жақын уақытта балдарым аябай катуу кыйкырып бардык, эшикке чыгып кыйкырып мени чакырганда тепкичтен түшүп баратып жыгылдым. Çocuklar düştüm, benim kolum gitti dedim. Ошол биз эшикке чыгып үлгүрүп калгандан кийин үйүбүз жыгылды. Анан бизди ошол жакка көчүрүп келди. Кыргыз врачтарына абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошо тез жардам бергенине, бизди караганга çok teşekkür ederiz. Ошондой эле шаарда жайгашкан кыргыздардын мобилдүү госпиталында казак жаранына кичи операция жасалды. Жарандын бутуна жасалган операция ийгиликтүү өтүп, учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Обращаются в основном с жалобами на кашель. Жарандар негизинен жөтөлгө, уйкусуздукка, стресстик абалга, кан басымдын жогорулашына жана баш оорусуна кайрылышууда. С повышенным давлением, с жалобами на головные боли. Мобилдүү госпиталда УЗИ, ЭКГ, жүрөктүн иштешин тез арада калыбына келтирүүчү жана бардык медициналык аспаптарды стерилдөөдөн өткөрүүчү автоклав аппараты. Ошондой эле керектүү бардык дары-дармектер менен толугу менен камсыздалып, жалпы 17 адамга ылайыкталган орундук бар. Аймакта медициналык тез жардам көрсөтүп жаткан жалгыз Тала госпиталында 7 дарыгер бар. Алар 2 хирург, 2 травматолог, нейрохирург, анестезиолог, реаниматолог жана медицина кызматынын башчысы иш алып барууда.